Salam dostlar. Bugün günge dүйшөмбү. Men hazır Batış Virginia ştatında жүрөм. Мындай bir көздүн жоосун алган керемет кооз жер экен мына бул жер. Анан токтогонго мындай аргасыз болосуң. Себеби биз кыргыздар өзү бир аз бийиктик көрсөк, бир аз мындай bir кыр көрсөк, тоо көрсөк, сөзсүз ошол жерге көңүл бөлөбүз. Анан ушул жерде мындай bir чын айтайын көздүн жоосун алган керемет кооз жер бар экен. Бул жерде бирок дагы деле биздин Иллинойс штатында болуп жаз деле анча келеле экен. Негизи бул Батыш Вирджиния штаты негизинен мындай түндүк жакка жакыныраак. Вирджиния деген дагы штат бар, ал түштүгүрөөк жагында. Бул Батыш Вирджиния штаты мынакей климаты ошол биз жашаган Чикаго шаарынын эле тегерегине мындай окшош экен. Бир аз эртерээк экен да. Могу жерде көрүп атасыңар. Бай чечекейлер ой, мына жерде аябай жаман кабарды жазып ийдиңиз го. Элмирбек Иманалиев байкеңер дүйнө салды дейт. Саламат болсун. Мен азыр сүрөтүн көрүп бирок астын окуп атам билем. Аябай жаман болгон экен. Аябагандай оор жоготуу. Мындай айтканда биздин азыркы залкарлардын катарында болчу да. Эмне болуп, кандай болуп дүйнө салганын билбейбиз. Мына жерде Айгүл жазып чыкты. Аябагандай жаман иш болуптур негизи. Эми достор, аябай жаман иш болуптур негизи. Мындай оозум дагы сөзүм дагы жоголуп кетти негизинен. Айтып дей турган тема аябай жаман иш болуптур негизи. Иман саламат болсун. Эми айла жок да ажалга. Жок. Аябай чатак иш болуптур. Ошол достор, мына эми биздин кыргыздын жерине окшогон жер экен. Баягы алгачкы баш кошкон жубайы Гүлбү Ороскол кызы дагы дүйнө салды эле. Ошо кылып чатак иш болуптур. Мына жол ушул Вирджиния, Батыш Вирджиния штатынын түндүктөн түндүктү карай байланыштырып турган чоң жол. Азыр карантин болгонуна карабай көрүп атасыңар, жолдо деле жеңил машиналар аябагандай тынбай көп өтүп атат. Эми жакын арада Азастан бул карантинден да чыгабыз деп атат. Жаңылыктарда көпчүлүк жерлерде ал эмес жанагындай пикеттер болуп, давай уруксат бергиле иштейбиз деп ушундай ар кайсы шаарларда, ар кайсы штаттарда ошондой митингдер болуп атат азыр. Анан этап менен чыгабыз деп айтып атышат. Эми кандай болот аны билбейм. Мына достор, бул эми ушул жерде айдоочулардын токтоп, баягы айрыкча ушу жолоочулар жол жүрүп жүргөндө чарчап келгенде ушундай жерлерге токтоп эс алышат. Эми шарты аябагандай жакшы түзүп койгон. Мына карасаңар, мондой эле кыргырларга мындай отургучтарды орнотуп, анан эң башкысы могу чөптөрдү чаап, бир мындай бир таштанды жок болгон шартын түзүп койгон. Эми мындай токтой турган жайлар аябай эле көп Америкада негизи. Бирок ушуларга эң баягы кызыктырганы ушуларды карап, тазалап, анан элдерге шартын түзүп берип атканында бул жерге бүт баары бекер. Эч ким эч кандай акча төлөбөйт. Токтогонго
мына о жерде дааратканаларды пайдаланганга эч кандай акча төленбейт. Анан дагы мынакей үй бүлөңүз менен кокустан келаткан болсоңуз токтоп жакшынакай эс алып, уту колду сунуп дегендей ары басып бери басып бир аз эс алып кетсең болот. Ал эмес могу жерде шашлык пышыла турган мангалынан бери жасап койгон. Бул жерге уруксат тетигинде отундарынан бери турат, тетиги кичинекей үйдүн жанында. Анан ушундай бир шарттары түзүлгөн да. Мына жерлерди кичинекей кылып сугарып атыптыр. Суу экен. Карагыла мындай болгон. Булар биздикиндей кылып шашлык кылып жебейт негизи. Стейк деп. Астына оттон жагып эле анан үстүнө чоң-чоң кусок кылып таштап бышырып жейт. Ушундай достор. Мына жерде ушундай ушундай бир жаман учурда дүйнө салыптыр да. Эми ал киши менен ар бир кыргыз барып коштошууга мүмкүнчүлүк да ала албайт экен. Бирок кандай бир кыргыздын чекесине бүткөн залкарыбыздан айрылып турубуз да. Кандай жаман иш болуптур. Бир жылдары мындан бир 6-7 жыл мурун келет деп ушу бизге дагы келе албай калган. Анан кийин балким келеби деп жүрдү керек, келбей калыптыр. Ошол достор, эми баягы адам баласы туулат экен, туулгандан кийин баягы ушундай болуп бир күнү ичер сууң көрөр күнүң түгөнсө, бу дүйнө менен кош айтышып кете берет экенсиң. Элмирбек өзү жаш болсо дагы артында өчпөй турган из калтырып кетти десек болот. Себеби Элмирбектей талант, Элмирбектей талант кыргызда чанда жарала турган талант. Ошон үчүн бул артында жөн эле өзүнүн таланты менен, чыгармалары менен из калтырбастан Толгон Токой ошол өзүнө окшогон таланттары менен, шакирттери менен из калтырып кетти. Себеби ушул кыргыздын, нукура кыргыздын төкмөлүк өнөрүнүн бирден бир улоочусу, мындай бир жаңылап ушул жаштарды алып чыгып мурунку залкарлардын баягы атын өчүрбөй, ошолордун жолун улап, анан өзүнүн артынан толтура шакирттерди даярдап, ошол кыска өмүрү болсо дагы ошого бүт өмүрүн мындай айтканда арнады десек болот. Баарыбыз күбө болгонбуз. Тиги канчалаган айтышта, айрыкча эми айтыштын көбү биздин казак туугандар менен болот эмеспи. Мына ошол жерде ушул кыргыздын намысын коргоп, нечен чоң жанагындай бир өткөн айтыштарда алдыңкы орундарды алып, ошол жерде колунда комузу менен, анан өзүнүн ошол чебер таланты менен биздин кыргыздын намысын жерге түшүрбөй, ушу коргоп келген. Мындай айтканда баатырлык менен эмне деген гана айтыштар болгон. Анан ошол эми өмүрү аябагандай кыска экен. Мындай айтканда баарыбыздын эле ичибиз ачышат. Себеби эми Элмирбек мындай айтканда айтып бүткүс, айтып түгөткүс талант эле да. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Бир гана ошол Куран окуп, анан дайыма ошонун өнөрүн, талантын унутпай, элесин өчүрбөй жүрүш керек да. Ооба, төкмөлөсөттөргө
төр бошот деп ушундай жакшы шакирттер менен жакшы тарбиялап ушундай жакшы жерге жакшы деңгээлге чыгып келатканда мисалы ушул баарыбыздын эле оюбузда болбосо керек ушул Элмирбек ушундай болуп бул дүйнөдөн өтүп кетет деп эми мындай айтмак бар да, мындай айтат го, жакшы жүрмөк бар, бирок жакшы өлмөк жок депчи. Мындай адамдардын бул мындай экен да, жакшы өлмөк дегени өлүм ар кандай да айттырбай келет да, ушундай болупчу. Анан ошол өлгөнгө чейин сен кандай жолду басып өттүң? Жакшы өлмөк деген ошо сен өлгөндөн кийин элдер жакшы эле деп артыңдан айтып калса, менимче ошол жакшы өлүм деп айтылат болуш керек кыргызда. Анан ошон үчүн баягы жакшы туулмак бар, же жакшы жүрмөк бар, анан жакшы өлмөй жок деп ушундай нерсе экен. Анан эми кандай кылсак дагы айла жок. Ушундай достор, Кыргызстандан ар кандай жаңылыктарды угуп, окуп, көрүп эртеден бери отурдум билем, бирок бул жаңылыкты мен жантан бери көп карабай аттым билем. Сүрөтүн чыгарып койгон экен Азамат менен Болгонбаев менен, аны көп дагы бир байкалбай билем. Караган оюмда да жок эле. Эртеден бери эле ким премьер-министр болот деп бир ушак чыгып кеткен экен, премьер-министр кеткен атыптыр, анан бул болот, ал болот, аны кылыш керек, муну кылыш керек деген эле эртеден бери ошону окуп отурдум эле. Ким бар деп бар эле, ар ким өзүнүн баягы ишенген кожолорун түртүп аткан. Анан көрсө премьер-министр эч кандай эч жакка кетпейт экен. Жөн эле бул бирөө апыр түйгөн экен. Аны чала-була угуп, кээ бири сүйүнүп атса керек. Мынакей менин программам даяр. Мен Кыргызстанды баланча жылда бутуна тургузам, мен түкүнчө жылда минтип ийемин. Мен кыйратып ийемин дегендер аябай чыгып атты эле. Анан кыргызда бир жакшы сөз бар, дудукту ит капкандай деп. Ошондой болуп баарын шаабай суу отуруп калды окшойт, премьер-министр кетпей калганын угуп. Болбосо мен ошол жердеги элдердин айтып аткан кандидаттардын арасынан деле чынын айтайын, көргөн жокмун. Кыргызстанды бат эле ушул кризистен сууруп чыгып, анан бат эле мына мен жүргөн ушул жердеги Вирджинияныкындай шартты түзүп берип жибереринечи. Анткени ошол адамдардын баары бир убакта бийлик башында туруп, кандайдыр бир деңгээлде кызмат орундарды ээлеп отурган адамдар болчу. Анан бүгүнкү күндө мындан жеңилирээк убакта алдыга жылдыралган эмес. Анан мындай кырдаалда жылдырыш өтө кыйын. Негизинен эле мен ойлойм да, ушул эми премьер-министр менен президенттин, айрыкча ушул эки адамдын орду бул эми Кыргызстанда эң баягы жогорку кызматтар да Кыргызстандын тагдырын чече турган. Анан ушул жерге биз ар кандай адамдарды мындай шыкактай беребиз да. Баланчанын билими бар. Бул деген баланча жерде иштеген, анан тигиндей, анан мындай кээ бири мынча тил билет дейт, кээ бири болсо кыйын экономист дейт, кээ бири болсо чарбачыл дейт, кээ бири дагы бир ушундай дейт. Ар кандай деңгээлдеги адамдарды ушул биз көрө беребиз да ошолордун ордунан. Бирок мен негедир ошолорго көп кошулбайм. Себеби дегенде бул эки кызмат, президент дагы, премьер-министр дагы. Бул биринчиден баягы саясий кызмат дейбиз, анан ушул мамлекеттин эң биринчи орундары. Мен көз карашымда ушул кызматта кандай адамдар келиш керек? Мен айтат элем, буларга сөзсүз деле баягы бир аябай күчтүү окуу жайды бүтүп, керек болсо 4-5 тилди билген деле мындай бир шарт эмес да. Мына кече жакында эле Советтер Союзунун убагында биздин Кыргызстанда эмне деген адамдар болгон. Биз баягы жогорку кызматтагы адамдарды айтпаганда деле биздин айылдарды, колхоз совхоздорду башкарып турган жетекчилер болгон. Тетиги 60-жылдары, балким 50-жылдары, 70-жылдары ушундай бир күчтүү инсандар болгон, биздин аталарыбыз өткөн.
апаларыбыз өткөн. Ошолор эч кандай Гарвардты бүткөн эмес. Керек болсо биздин ушул улуттук университеттерди бүткөн эмес. Жөнөкөй эле мектептин эле билими менен болгон. Бирок ошолор кадимкидей башкарып, ошол жетектеген чарбаларды, жетектеген ишканаларды алдыга сүйрөп, ушундай бир канчалаган эмгектерди жаратканда, анан ошондон улам ойлойм да, бул айрыкча ушул премьер-министр менен президент эң башкысы буларда мына ошол адамдардай Кудай берген туаса мындай бир талант болуш керек экен. Элди башкара турган адамга Кудай Таала ушул талант берет экен да. Мына ошол биздин аталарыбызда Кудай берген лидерлик талант болгон. Мына ошонун негизинде алар башкарган. Аларга экономиканы билип, же болбосо дагы башка нерсени билип, анчалык деле зарыл эмес болчу. Алар ошол экономиканы билген экономистти, эсеп-чотту билген бухгалтерларды, талаачылыкты билген агрономдорду, же болбосо мал чарбасын жакшы билген зоотехниктерди башын бириктирип туруп, анан дыкылдатып иштеткен. Ошолордун ар бирин ушундай контроль менен, ушундай карап, ушундай тандап ошол кадрларды. Мына бала тың чыгып келатат деп, кээ бир жаш балдарды алып келип, чоң-чоң чарбаларга жанагындай бир жоопкерчиликтүү, жооптуу кызматтарга коюшкан. Анан ошолорду өстүрүп тарбиялаган. Мына мен ойлойм, ошол премьер-министрдин, мисалы, премьер-министр деген бул өкмөттүн башында турат. Өкмөттүн составында канчалаган министрликтер бар. Экономист болобу, зоотехник болобу, же жөнөкөй эле бир мугалим болобу, же жөнөкөй болуш керек деп ойлойм да. Ошол Кудай берген талант болмоюнча, элди башкара турган лидерлик сапат болбосо, 15 дипломду кучактап отурса дагы эч кандай өкмөттү алдыга жылдыра албайт. Анткени ал экономист болсо, өкмөттүн курамында кандай деген министрликтер бар, маданияты бар, айыл чарбасы бар дегенде, өнөр жайы бар, экономика жагы бар, же болсо эсеп кысабы бар. Мына ошолордун баарын эле бир премьер албайт, аны билүүгө мүмкүн да эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай кызматка биз ошол сапатын карап, анан ошол төрөлгөндөн ушу Кудай берген ошондой лидерлик сапаты бар адамды тандап алышыбыз керек. Жөн эле улам эле баягы бул кыйын, тиги кыйын деп алып келе беребиз. Ал керек болсо ошол жерде илгери биздин башкармалар сүйлөп атканда, ошол жерде чымындын учканы угулуп турган, ошол кабинеттен. Чымындын учканы угулуп, ошол жерде уктамак турсун, ошол жерде кирпи кирмебей турушкан, ошол жерде жанагы колхоз сапкостун актив деп койчубуз, активтери. Мына ошончолук күчтүү адамдар башкарып келген. Жетекчи кызматтыкта жогорку биздин республикалык деңгээлдеги адамдар деген эмне деген адамдар болгон. Аларда эң башкысы дагы өзүнүн чөнтөгүнө, же болбосо өзүнүн туугандарынын чөнтөгүнө мындай бир мамлекеттин эсебинен байлык топтоп берейин деген ою да болгон эмес. Ошолорго ошондой ойлор келген эмес. Көпчүлүк ошондой жооптуу кызматкерлер мурунку ушул 70-жылдары жөнөкөй эле жашагандыр бир түзүгүрөөк үйдө, бирок шаардан үй алып, же дагы бир жерден жер алып, же ушундай кыла алган эмес. Андай кылганга дагы ою да болбогон да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай мамлекет башчыларын биз ушундай сапатына карап тандап алсак жакшы болмок да. Анан ошолор бийликке келсе, жанагындай күчтүү экономисттерди, күчтүү айыл чарба адистерин, же болсо башка тармактагы күчтүү жетекчилерди алып келип, анан ошолорду карап иштетиш керек эле. Мына азыр коронавирус дегенде биз керек болсо келмебиз оозубуздан ыргып кетти. Мамлекетибиздин эч кандай мындай даярдыгы жок экенин көрдүк да. Мамлекеттин даярдыгын ким карап, ким контролдоп туруш керек эле? Ошол жетекчилер да. Жетекчинин дагы эң башкы жетекчиси карап туруш керек эле да. Анан баягы итти жумшайт, ит куйругун жумшайт деген система болуп калган да биздечи. Эч кандай баягы контроль болгон эмес да. Тиги жерде карасаңар. Мына. Бул кадимки эле эликтер.
Ушундайларды көргөндө кадимкидей мындай ичим ачышып кетет да. Эмне үчүн ушу биздин Кыргызстанда мисалы көлгө баратканда боон капчыгайынан кетип баратсаң, монтип кийиктер жолдун чекесинде эс алып жатса, анан туристтер оозун ачып карап кетип баратса, мына ушундан эле биздин мамлекеттин кандай экени билинмек да. Аркы жактагы колонна сиз менен бидейт. Ал жөн эле токтоп турганым эле ошонун бирөөсү менин машинам, могу берки четкиси. Анан бардыгы ушундай токтоп турат. Ошол коронавирустун айынан мына биздин эмне деген мамлекет экенибиз, кандай жетекчилер экенин, керек болсо башка мамлекеттер мындай көп бизди тоготпой мамиле кылганы көрүнүп эле калды да. Элдердин жакырчылыгы, айрыкча ушул ичти күйгүзгөнү ушул биздин элдердин жакырчылыгы да ушунчалык жакырчылыкка жетип калган экенбиз. Анан негизи мына көрүп атасыңар, коронавируста дагы ар кандай нерселер чыга баштады. Кээ бир артисттер өнөрлөрүн көргөзүп атат. Кээ бирлер оозуна алы жетпей ар кандай сөздөрдү сүйлөп атат. Кээ бирлер сөгүп атат, кээ бирлер дагы бир нерсе кылып атат. Биздин болгон жанагындай жаман жактарыбыз ушул чыгып атат. Эгер дагы бир ушундай карантин болсо, биз укмуш эле болуп калат окшойбуз. Ушинтип чыгып отуруп. Анан мунун баары эмнеден айтат? Эмнени айтат? Биз ушул акыркы 30 жылда Союз убагында мындай эмес. Мына мен жана жардам таратып жүргөндө көп байкап атам да. Жана 2 комната болгон квартира снимать этип жашагандардын көпчүлүктөрү жапжашынакай жаш келиндер, бирден экиден баласы бар. Баары ажырашып кеткен. Ажырашкандар аябагандай көп болуп кетиптир. Ушунчалык көп болуп кетиптир. Ошол байкуштар эми 1-2 комната ошол жерде 10 000 сом, 5 000 сомдон төлөп, ошол жерде жашап күн көрүп атыптыр да. Мунун баарын биз көрбөптүрбүз. Эч кандай көз жаздымда эле жүргөн экен. Биз кедейлер канчалык көп болгон менен баягы тоонун бер жак бети күнгөй, ар жак бети тескей дегендей, биз күнгөй жагында эле жүргөн окшойбуз көпчүлүгүбүз. Тескей жакта эмне бар экенин билбей, ал жактын суугун, же болбосо шамалын көрбөй элечи. Мына азыр ушул оору келгенде биздин тескей жагыбыз бүт баары көрүнө баштады. Тескей жака элдин баары барып көрүп, керек болсо көбү шок болуп атат. Шок болгондон кээ бир айтып атат, ненавижу деп атат мен, многодетных семей деп. Кыргыздын аялы айтып атат ошону. Ошол жетекчи кызматта иштеген аял айтып атат. Мен ушу терпеть не могу депчи. Аны бир орус айткан жок, же бир американец келип айткан жок. Фу, мен буларды көрүп, мен мындайды жаман көрөм деп. Ошол өзүбүздүн кыргыздын аял кишиси, эркеги да эмес, аялы айтып атат. Ошол тукумулап кыргыздын санын көбөйтө турган, балдарды төрөп тарбиялай турган эне айтып атат ошону. Анан кайра кечирим сурады деп атат. Сенин кечиргениңдин, кечирим сураганыңдын бизге кереги жок. Бул өтө наадандык, өтө пастык. Мына биз кайсы жерге жетип калдык. Ажырашуулар эмнеден көп болуп атат? Мен ачык эле айтайын, эркектер начар болуп калдык. Азыр Түркияда, мына Түркияда, Италияда жалаң аял кишилер экен. Ошол жерде мигранттардын дээрлик көпчүлүгү аял кишилер экен. Эркектер эмес, Түркияда эркектерге жумуш жок деп коет экен. Италияда жумуш жок дейт. Көбүнчөсү 80-90% аялдар жүрөт экен. Ошолор энелер, ошолор бирөөнүн чүрөктөй болгон кызы. Ушулар биздин карындаштар, кыздарыбыз ошол жерлерде жүрөт. Эмне үчүн алар ошол жерде жүрөт? Анткени биз эркектер ошолорду бага албай калдык, камсыз кыла албай калдык. Биздин колубуздан эч нерсе келбей баратат күндөн күнгө. Мен ойлойм да, мына мен эмне үчүн могу жерде жүрөм? Мен өзүм талаада тентип жүрөмбү, эмне кылып жүрөм? Бирок менин негизги милдетим мен үй бүлөмдү багыш. Менин эң негизги милдетим үй бүлөмдү багыш. Үй бүлөмдөн артып калса, кошуна колонго, ага тууганга жардам бериш. Мен ушундай деп түшүнөмүн. Анан аялы, кызы жердин түбүнө, атасы тааныбаган, тили башка, дини башка жерлерде, улуту башка жерлерде иштеп жүрүшөт. Кандай азап менен мигранттын бир күнүн көргөн бул азап.
айрыкча жумуш таппай, акчаң жок, жашай турган жериң жок калганда, бул эң оор, мындан оор күн болбойт. Муну Кудай башка салгылык кылбасын, бирок менин башымдан аябаганда көп өткөн. Мына ушул биздин татынакай кыздарыбыз, татынакай аялдарыбыз, анан эркектер отуруп алып, Фейсбуктан ар кандай ушактарды таратып атабыз, жазып атабыз. Ошо өзүбүздүн кыздарды, энелерди, апаларды жаман сөздөр менен ооз калгыс, андай мындай ким күнөө эле ошого жеткирген биз да. Биз бага албай атабыз да. Биз ажыраштырып атабыз, ошол деңгээлге жеткирип атабыз. Ичкенибиз арак болсо, иштебесек, таппасак, аракет кылбасак, жатсак, анан ачка болгондо аял эмес, алдыңда минип жүргөн атың да качат да бир күнү. Аял эмне болуп калыптыр? Мына ушул акыбалга келгенибиз, анан биз баарыбыз кырдын башына отуруп алып эле мына мындай телефонду кармап алып эле, анан сөккөнүбүз эле бийлик. Сөккөнүбүз эле бийлик. Анан бирөө болсо эле аны басып жатып калабыз. А бирок бизден кетип атканын эч ким мындай түшүнбөйт. Өзүбүздөн кетип атканын, айрыкча эркектерден кетип атат. Мамлекетти үй бүлөнү баккан дагы эркек, а мамлекетти да бага турган эркек да. Аялдар эмес, кыздар эмес, ошол эркек багыш керек да мамлекетти. Ошон үчүн мына бүгүнкү акыбалга келип атабыз. Кайсы жерден көрдүңөр? Бизге окшоп чууруп өзбек кыздардын жүргөн же тажик кыздардын болсо болгондур, бирок бирин экин да. Ар бир экинчи кыргыздын мигранты аял болуп атпайбы? Ар бир экинчи эмес, 3 мигрант барса экөө аял болуп атпайбы? А эркектер, мен көп эркектерди билем. Аялдары Түркияда, Италияда иштешет. Анан мактанып машина минип жүрүшөт. Ошол аялдын салган акчасына. Мага жумуш жок экен аякка барганда, анан аялым кетти деп. Мен өзүм баягы шариатты билбесем да, бирок ошол жерде да айтат го. Кызганыш керек депчи. Кызганыш керек. Кызыңды кызганышың керек. Аялыңды кызганышың керек деп. Каякта ошол? Сакалын коюп алып мечитке барып жүргөндөрдүн көбүнүн аялдары ошондой четте жүргөндөр бар. Кана кызганганың? Эгерде ошондой кызганыч болсо, кокуй кой. Мондай четке чыкканда аялымдын көргөн күнү кандай болот? Кызымдын көргөн күнү кандай болот? Андан көрө өлүп кетсем, тирилип калсам да мен кетейин. Ошол азапты мен көрөйүн деп эркек чыгыш керек эле да. А бизде андай болбой калды да. Биз акыркы убакта баарыбыз эле мындай бир сынчы болуп кеттик. Тигинин кылганы жакпайт, мунун кылганы жакпайт. Анан муну мындай кылыш керек, тигини тигиндей кылыш керек. А өзүң жатасың чалканган түшүп. Ошон үчүн мен айтат элем, айрыкча ушул эркектерге. Эркек болуш бул чыгып эле перчатканы кийип, же болбосо көчөгө чыгып, көрүнгөндүн көзүн көгала кылып сабаш эмес. Же жанагынтип отжимания кылбайсың деп баласын токмоктоп жатып калыш эмес. Ал эркек эмес. Аны могу жерде азыр чыга калып деле бир кутурган бука деле жасайт. Же бир жерден бир эликтин эркеги деле чыгып сүзүп кетиши мүмкүн ошентип. Аны жапайылар деле кылат. Ал эркектик эмес. Эркектик ошол жерде биздин аялдардын, биздин үй бүлөнүн шартынын кандай экенинде. Сен үйлөнгөндө, баарыбыз эле үйлөнгөндө, жана молдо келип никеңди кыйып атканда айтып атпайсызбы? Кор кылбай багам деп. Анан эле бир жылдан кийин эле башкача болуп кетип атпайбы? Мен дагы айтам, көп айтам ушул, четке барганда Россияга барасыңбы? Же алыскы чет мамлекеттерге барасыңбы? Өзүң эле бар, көбүнчө өзүң бар. Балдарыңды тыштап коюп, аялыңды жаныңа алып алып кошо кетип атасыңар. Балдарың калып атат. А эртеңки келечек балдар да, сен ошол балдардын келечегине деп иштейин деп кетип атасың да. А сен аялыңды кошо алып кетип атасың. Балдар бирөө ата энең менен калып атат, чоң ата чоң энеси менен. Бирөө жөн эле бир тайжесиникинде калып атат, бирөө дагы бир жерде калып атат. Баланын тарбиясы токтоп калып атпайбы? Баланын тарбиясы, балдарыңдын тарбиясы жок калып атпайбы? Балаңа ким тарбия берет? Эмне үчүн эне үйдүн очогу дейт. Эне жөн эле ал күндө от жагып күл чыгарган үчүн очог эмес. Ошол үйдүн кутун кармап туруш үчүн. Үйдү эне гана кармап турат. Эне жок болсо үйүңдөн кут качат. Үйүң муздак болот. Үйүң кир болот,
таптаза болуп турса да үйүңө киргенде кадимкидей бир муздактык ушундай бир жаман сезимдер пайда болот. Ошон үчүн сен аялыңды колтугуңа кыпчып кетпей, балаң менен тыштап, сен ошол аялың иштей турган жумушту сен өзүң кошуп иштешиң керек да. Аялың үйдө калып балдарды тарбиялаш керек да. Айрыкча кичинекей кыз энеси жок кантип чоңоет? Эртең ошол кыз чоңойгондо кайра кандай жубай болот бирөөнө? Эненин тарбиясын көрбөсө, энеси эчтекеге үйрөтпөсө, тамак жасаганды үйрөтпөсө, кийим тиккенди үйрөтпөсө, анан ошолор кандай эне болуп, кандай үй бүлө болот? Эртеңки анын үй бүлөсү бүгүнкү сеникинен да жаман болот да. Сен тарбия көрбөгөн балаң кандай болот? Бала дайыма көбүнчө эненин сөзүн угат. Атанын эмес, эненин сөзүн. Ошон үчүн эне тили деп айтылат. Эненин жүрөгүнө жакын болот бала. Ошон үчүн энени эч качан баладан ажыратпаганга аракет кылышыбыз керек. Ошол эне үйдө болсун. Үйдө балдарыңдын кашында болсун. Эне үйдө болсо, балдардын көңүлү ток болот. Энеси жок болуп, атасы үйдө болсо, балдары энесин эркелегенде атасына эркелей албайт. Эч качан эркелей албайт. Энесине айта турган сөздү атасына айта албайт. Муну ар бирибиздин башыбызда өткөн. Арманыңды дагы, сүйүнчүңдү да бүт баарын энеге айтасың. Ошон үчүн жанагы четке чыкканда эркектер чыгалы. Эми жашоо ушундай болуп атат. Ушуга келдик. Айласыздан ушул четке чыгышка мажбур болуп атабыз. Ошон үчүн эркектер эле чыкпайлыбы? Илгери эркектер чыгып, аңуулап, үйгө алып келип, ошол алып келген олжону үйүндө аялы жакшынакай кылып тамагын жасап, терисин ыйлап, же болбосо жүнүнөн токуп, ушундай кылып аялдык ишин кылган да. А бизде аялдык ишибизди кылдырбай атпайбызбы? Аялга мүмкүнчүлүк түзбөй атабыз да. Аялга эч кандай шарт түзүп берген жокпуз да. Аялдан биз кана деп эле требовать этип атабыз да. Аялды биз партнер кылып алдык да, мындай бир компаниянын партнеры катары. Биз анан аялдарды күнөөлөйбүз. Же болбосо дагы бир динчилдер деп тигини күнөөлөйбүз. Же кызматчылар деп муну күнөөлөйбүз. А баарыбыз күнөөлүү болуп атабыз да. Баарыбыз күнөөлүү болдук. Салтыбызды унуттук. Тилибизди унуттук. Биздин улуттук каада салтыбыз ушунчалык керемет каада салтыбыз бар түшүнгөн кишиге. Достор, мен орусча дагы жакшы сүйлөйм. Мен азыр аракет кылсам англисче деле сүйлөмөкмүн. Бирок менин кыргыз тилимдей тил жок. Кыргыздын тили менен сен адамды жерге киргизип ийсең да болот, кагып туруп. Же болбосо адамды керек болсо тирилтип ийсе турган тилибиз бар. А көчө бирөө чыгып атат. Я себя почувствовал с рождения русским дейт. Каяктагы русский? Атаңдын башына русский болосуңбу сен? Сени русскоговорящий чурка дейт алар. Мына мен канча жыл Россияда жашадым. Орусча балекет сүйлөсөң дагы сен орус боло албайсың. Сен орусча ойлонсоң да орус боло албайсың. Сен орус болуш үчүн дагы бир 200-300 жыл кетет анда, эгер болсоң ошондо дагы. А биз кыргыздын тилин чанып, кыргыз болгондон уялып, кыргызча сүйлөгөндөн мындай бир өзүбүздү жаман сезип, орусча сүйлөгөндүн жанында басмырланып, тетик орусча сүйлөйт экен менден кыйын экен деп. Ушундай деңгээлге өзүбүз алып келип атабыз да. Бизди бирөө төбөгө койгулап, 30 жылда мына өзүбүз эркин мамлекет болдук деп кыйкырып атабыз го. А дагы деле орусча сүйлөп атабыз го. Орусча сүйлөгөндөрдү мындай бир өйдөрөк, можно я буду говорить на официальном языке депчи. Каяктагы официальный? Кыргыздын мамлекетинде официальный дагы бүт баары кыргыздын тили болуш керек. Америкада каалаган тилиңде сүйлөй бер. Каалаган тилиңде сени эч ким кой дебейт. Бирок бардык жерде официальный нерсеси англисче болуп атпайбы? Сен мамлекеттик кызматка иштейм десең, дегеле башка кызматка иштейм десең, сен англис тилин билишиң керек. А бизде андай болбой атпайбы? Биз өзүбүз 30 жылда, мына айрыкча ушул 30 жылда тебейлеп бүттүк. Жылдан жылга тебейлеп бүттүк. Биз көрдүйнөнүн артынан кеттик. Көрдүйнөнүн артынан кеттик. Өлүп кала бересиң, көрдүйнөн калат. Мен көп ушундай Кыргызстанда мына көп нерсени билемин. Атасы байлыкты топтоп,
ушундай байып, атасы өлгөндөн кийин байлыгы 5 жылга жетпей чачырап кетип, үйүнүн ордунан бери жок болуп кеткен ушундай бизде случайлар бар. Сенин бүгүнкү топтогон байлыгың эртең сенин балаңа ал байлык мурас болуп бербейт. Эгерде сен жакшынакай кыргыздын баласын, кыргыздын кызын тарбиялап, артыңдан калтырып кетсең, мына ошондо мен жанагы Чыңгыз Айтматовдун ушул сөзүн аябай жактырамын. Адам болуш үчүн сен артыңдан адамды тарбиялап кет. Артыңан адамды калтырып кет. 60 машина, же болбосо 60 үйдү калтырып кетпе. Артыңдан бир жакшы адамдарды калтырып кетсең, мына сенин адамдыгың. Анткени ошол кайра адамдарды, сен тарбиялаган адамдар дагы адамдарды тарбиялап калтырып кетет. А биз кимдерди тарбиялап атабыз? Биз кайсы кызматка барсак, жегенди ойлонуп барып атпайбызбы? Шабашкасы бар бекен деп сурайбыз да. Кайсы кызматка барсак, кокуй кирип орночок ала электе тиги тууганың чуркап келип атпайбы мени киргизип кой деп. Биз жедеп өзүбүз ушундай жарга такап келдик да, биз азыр жардын кырында турабыз. Жардын кырында турабыз. Биз азыр куласак, аман калабызбы, калбайбызбы, муну бир Кудай өзү билет. Анан жөн эле көкүрөгүбүздү кагып, биз кылымдарды карыткан элбиз, кылымды минткенбиз. Биздин кылымды карыткан ата бабаларыбызга биз азыр окшош эмеспиз. Биз аларга окшобой калдык. Биз азыр ар кайсы улутту туурап, азыр биз мына көчөгүнө жанагы мен орусмун деген балага айтты го, сен маңкурт экенсиң деп. Биз мына ошого окшошуп баратабыз. Биз ушундай болуп кеттик. Биз аны өзүбүз мойнубузга алгыбыз келбейт. Бирибизден бирибиз кыйынбыз. Биз бирикпейбиз. Биз азыр бирөөнү айтсак, кокуй ал шүмшүк деп, экинчибиз чыгабыз. Жок тиги жакшы десек, жок ал шүмшүк деп анын жаман жагын издейбиз. Уктабай түнү бою издейбиз ошонун жаман жагын. Бир кичинекей жерден тайгаланып кеткен жери болсо, ошону көтөрүп чыгабыз. Могу ал жерден тайгаланып кеткен болчу, буда түз жүрө алган эмес деп. Биз баарыбыз бири-бирибизге ишенбей калдык. Аялы күйөөсүнө ишенбей калды керек болсо, бир тууганга ишенбей калды. Ал чоңдорду айтпай эле кой. Ушундай болуп калдык. Акылдуулар көбөйдүк, акыл айткандар. Бирок жол көргөзгөндөр жокпуз. Мындай бол, сен тигиндей бол. Илгери аксакалдар дайыма акыл айтып келген. Ошолор жакшы нерселерди айтып келген. Аксакалдар салаваттуу болгон. Көбүңөр билесиңер, аксакал деген Кыргызда аппак сакалы бар аксакалдар болгон. Аппак сакалы бар, калпагын кийген, тебетейин кийген, кыргыздын чапанын кийген, маасызын кийген. Ушундай болгон аксакалдар болгон. Ошолор чогулуп отуруп, жакшынакай сөздөрдү айтып келген. Кимибиз айтып атабыз азыр? Кайсы жаштарга айтып атабыз? Айткылачы бир ушундай сөз айтып, айылыңарда тегерек отуруп алып, жаштарга уй-мүйүз тартып, жакшы кептерди айткан. Бурч-бурчтан арак тору ичмей, жаш менен карысы кандай экени билинбей тең туш болуп кеткен. Ушундай жашоого келип калдык да биз баарыбыз. Ошон үчүн биз азыр мен жана айткандай жардын кырында турабыз. Ар бирибиз ойлонушубуз керек. Болду да, бөлүнүп бүттүк да, биз бөлүнбөгөн эч нерсе калган жок. Биз урууга бөлүнөбүз, ата-атага бөлүнөбүз. Үй бүлөдө дагы бөлүнөбүз. Мындай чыксаң айыл, андан ары район болуп бөлүнөбүз. Андан облус, анан түндүк түштүк болуп бөлүнөбүз. Андан партия болуп бөлүнөбүз. Анан динчилдер, анан тигиндейлер деп бөлүнө берип атып, азыр бөлүү жөнүндө Кыргызда эчтеке калган жок. Биз болгону 3 миллионго жетпеген кыргызбыз, таза кыргыз. Мына биз 3 миллион, азыр 3 миллион бөлүктөн турабыз. Бир күнү чачырап кетсек, биз бири-бирибизге кайра бирикпей турган бөлүктөрдөн турабыз. Бизди кайра бириктириш өтө кыйын болот. Биз жанагынтип бирөө өзүн орус сезип кетиши мүмкүн. Бирөө өзүн кытай сезип кетиши мүмкүн. Биз чачырап кетебиз. Биз азыр ошондой абалга келип калдык, бөлүнө берип атып. Кыргыздын эң душманы ушул болуп атат бизде. Азыр ынтымактын жоктугу, бөлүнүүчүлүк, жоопкерсиздик. Мына биздин душмандарыбыз. Эч кимибиз ал жөнүндө ойлонбойбуз. Биз туулганда, балдарыбыз туулганда Кудайдан бай болсо экен деп тилеп калдык. Адамга талантты ар кандай берет.
бирөөнө ошондой талант берет, ал ошол кыйын байыйт ошол адам. А байыган адам үчүн ошол байлык баарынан артык болот. Керек болсо өзүнүн баласынан да артык болот. Ал өмүр бою ошол байлыгын коргоп, ошол байлыгын сактап калыш үчүн керек болсо баарына барат. Муну Кудай Таала ошентип жараткан. А силер ойлоп атасыңар, бай болсо эле бул кыйын депчи. Ага Кудай ошондой талантты берген, ырчы сыяктуу эле, акын сыяктуу ошондой талант берген. Биз көбүбүз азыр ошолордун артынан ээрчи баштадык. Акылдуулардын артынан ээрчибей калдык. Мына көргөндүрсүңөр, бир Дагестандын бир молдосу айтып атат, бири-бирин тумшугун каңдап мушташкандарды биз аэропортко барып алып туруп укмуштай 60-70 машина менен тосуп алып атабыз. А бир ачылыш жасап келген окумуштууну ойлоп да койгон жокпуз. А бүгүн мына ошол биздин тосуп алгандарыбыздын колунан эмне келип атат моундай ооруда? Эч нерсе келген жок. А жана карабай койгон, сен жүмшүксүң, моога 500 сом бердим баламдын тишин жулганга деп сөгүп аткан врачыңдын көзүн карап отурабыз азыр ушул жерде. Ошон үчүн биз аябай ойлоно турган убакыт келди. Айрыкча эркектер ойлоно турган. Эркектер Кыргыздын улуту, Кыргыздын мамлекеттүүлүгү. Биз еврей эмеспиз, энелерден тиге тараган. Биз кыргыз атасынан карап, кимдин баласысың, кайсы атадан тарагансың деп, биз атадан тараганбыз, эркектен тараганбыз. Биз эркектер ойлонушубуз керек. Эркектер Кыргызстанды эркектер сактап калат, аялдар сактап кала албайт. Аялдарыбызды биз мына бүгүнкү күндө биз аялдарыбызды көргөзбөгөн кордукту көргөзүп атабыз. Аларга барган жердеги түрктөр же ошол италиялык же орустар кордук көргөзгөн жок. Ошол кордукту мына биз көргөзүп атабыз. Ошол жерге барганга мажбур кылып, айласы кеткен 18 жашар кызды мектепти бүтүп бүтпөй, оозунан сүтү кете элек жаш кыздарыбызды жиберип, мына канчасы өрттөнүп өлдү. Мына биз күнөөлүүбүз ошонун баарына. Ошон үчүн мындай бир келишип, четишип иш кылганды үйрөнүшүбүз керек. Бөлүнгөндү токтотолу, бөлүнгөн бизди жеп түгөтөт. Мына азыр карагылачы, чек араларыбыз эмне болуп атат? Бөлүнгөндүн айынан эмнеге жеттик? Бир муштун боло албай атабыз да. Куураган тетик Баткенди кара, куураган кемпир чалдар калды. Жаштардын баары кетти. Мен күчтүү деген, күчкө жарап турган, чек араны коргоп турган, бир кишини өткөрбөй турган жаштардын баары каякта жүрөбүз ады? Каякта жүрүшөт? Бүт жерлерде. Айла жок, жүрүшкө туура келип атат. Бирок биз кара курсактын эле айынан жүрүп атабыз да. Биз кайра келип чек арабызды бекемдей алган жокпуз да. Биз Баткендеги үйүбүздү таштап коюп Бишкектен үй алып атабыз да. Же ат башын Арындыга барып алып туруп үй салган жокпуз да. Ошол жерге өнүктүрөлү деген оюбуз да келген жок да. Түндүк түштүк. Азыр ушул жөнүндө тема болсо кырылып жатып калабыз. Кагылайымдар, Кыргыздын жери. Мен ошо бөлүнгөндөргө айтат элем, түндүк же түштүк дегендерге. Мен Кыргызстандын бардык жерин көргөмүн. Кыргызстандыкындай керемет жер жок. Мына могу жер Кыргызстандыкына тең келе албайт. Бир коктусуна тең келе албайт могу жер. Бул жер эмне үчүн кооз көрүнөт? Бул жер жакшы каралган. Баняга түшүрүп чачын тегистеп койгон кишидей болуп, тыкыйып турат. Жакшынакай кийимин кийип алып. Бизде мындан керемет жерлерибиз бар да. Эмне деген жерлер? Баткенге бар, Ошко бар, Жалал-Абадка, Таласка, Ат башы, Нарын, Көл, Чүй. Биздин ар бир коктубуздун ичи өзүнчө эле керемет да. А биз аны караган жокпуз да. Биздин ар бир тообузга Кудай Таала байлыгыбызды бастырып койгон да. Кыргыз, эртең башыңа каран иш түшкөндө, мынау тоонун астын чукусаң, сага бир жардам боло турган ушул жерде бир жакшы нерсе бар. Мына мен ушул жерге салып койдум деп, бизге Кыргызга ошондой байлыктарды бастырып койгон тоонун астына, таш менен бастырып койгондой. А биз эмне кылып атабыз? Аны. Бергел кошуна. Могу жерде алтын бар, атасын көр, кереги жок, алып кет. Кел кошуна. Биякта бул бар, алып кете бар, бизге жетет өзүбүзгө, кереги жок бизге. Мына
Эмне болду бүгүнкү күндө? Таратып ийдик го. 2700 лицензия берилди дейт. 2700 тоо чыкпай калышы мүмкүн Кыргызстанда. А берип коюп кайра ошол жерге барып, өзүбүз бир кылмыш кылгансып сөз айта албай атабыз кошолорго. Мамлекетти оңдош үчүн эң биринчи мен айтып атам, тубаса лидер болуп туулган адам керек. Билими, байлыгы, жөнөкөй балким ошол көчөдө жүргөн кишидир. Бирок ошондо Кудай Таала берип койгон ошону. Өнөрдү. Ошондой киши болуш керек. Анан биз ким болот десе эле баягы эле эски картанын колодасын алып чыгып эле шапылдатып эле чаап киребиз. Фейсбукту уже тазап бүттүң, карап отурупчу. Кимди көрөсүң дейт дагы артынан жана даяр турган фейктери бар да. Анан баланчайып түкүнчөдө эле шакылдатып, уялбайсыңарбы? Эми ал келесоого деле түшүнүктүү да, антип отуруп силер авторитет ала албайсыңар да. Ошондой туугандар, бул баягы күйгөндөн айтам бир кошок деп, же деп ичке бугуң толуп, айлан куруп ушинткенде айткан сөз да. Айла кеткенде айтасың. Ошол. Сен кимсиң? Бир сөзүн кайра айта бересиң, туура эркегиң башта. Эле болсо да аял эркек. Бийлиги. А мен эмне айтып атам кайра? Кайра ошону айтып атам да, урматтуу Зиядин Мамытжанов. 28 жылдан бери бийликти ким алып келип атат? Бийликти биз алып келип атабыз. Эки жаат болуп бөлүнүп. Сатылган эмес. Бизде кеп дагы керек болсо 1000 сомдо да эмес. Биз дагы деле бөлүнүүнүн айынан ошого келип атабыз. Жаман болсо да өзүбүздүкү болсун, кокуй бул болсун деп. Ошон үчүн бир сөздү 1000 эмес, 10 000 жолу айтышка туура келип атат да. Эми ар кайсы жерде ар кандай мындай жакшы нерселерди алганга аракет кылыш керек да. Мен мындай бир мактаныш үчүн мондай жерлерди көргөзгөндө бир мен мына Америкада жүрөм. Мен деле Америкада чындап келсе жөнөкөй эле жумуш иштеген эле кишимин. Мен деле ошол үй бүлөмдү багайын деп ошол жерде жүрөм. Башка эч деле мындай бир мындай айтканда мактана турган деле эчтеке жок да, чынын айтканда. Мен тек гана ушул көргөзгөнүм, ушундай үлгү алсак, ушундайларды бир жасасак, азыр мына күчтүү жаштарыбыз чыгып атат. Айрыкча ошол өзгендирин өзү кесип, ушул четтен билим алышкан, тажрыйба топтогон биздин жаштар, уул кыздарыбыз аябай көп чыгып атат. Мына ошолорду алып чыгып, ошолорду элге салып келгиле деп ушулардын азыркы билимин, азыркы тажрыйбасын колдонолу. Ушуга аракет кылыш керек деп атам. Биз эми Кыргызстанда жатып, мамлекетти биз өзгөртүшүбүз керек. Түп тамырдан бери биз системаны оңдошубуз керек. Биздин азыркы система жеде өлгөн. Америкада ушунчалык системаны жакшы калыптап койгон. Кандай киши келсе дагы кызматка, ошол системадан чыга албайт. Жанагы законду буза албайт. Ал законду бузушка мүмкүн эмес. Ошон үчүн ал ошол закондун гана негизинде иштей алат. Анан биз дагы ошондой кылып туруп өзгөртүшүбүз керек да. Анан ушул жаштар аябай жакшы чыгып келатат. Мына Европада окуган, Японияда, же болсо Кореяда, же ушул Америка, Канадада окууну бүтүп, азыр жакшынакай эмгек кылып аткан жаштарыбыз аябай көп. Ошолор жөнөкөй эле карапайым адамдардын балдары экен. Көпчүлүгү, мен аябай көпчүлүгү менен сүйлөштүм. Мына ошолордун идеялары да толтура. Толгон токой идеялары бар. Мына ошолордун башын бириктирип, ошолордун тажрыйбасы менен азыр дүйнө өзгөрүп атат. Дүйнө алдыга жылып атат, саат сайын, секунд сайын. Мына ошолордун бүгүнкү күндө билими менен тажрыйбасы керек. Биз азыр болсо, азыр мына Бишкек мэриясы мынча элге жардам бердик, баштык тараттык. Мынча бейбечарага минтип дейт. Андан биздин бейбечаралар азайып калган жок да. Биздики эмдиги жылы андан да көп болот, соңку жылы андан да көп болот. Биз ошону азайтышыбыз керек. Биз системаны жоготушубуз керек, азыркы системаны. Бизде акчаны эки жактан издеп кереги жок. Биз уурулардын эле колун кыркышыбыз керек. Биз казынаны бекемдешибиз керек. Бизде казына жыртык. Келген киши эле туш тараптан колун салып жула качып атпайбы? Эмне деген гана жегиштер бар азыр. Мына Кыргызстанда акчаны жей турган көп
мен билгенден эле бир шумдук жерлер мына эң жөнөкөй эле мына жылда мектептерди ремонт кылат. Ошого тендер жарыялайт. Анан тендерди бир тааныш билиш утат. Анан ал шапкесин тиге берет. Анан барат дагы бөлүнгөн бир 10 миллион сомдун бир 5 миллионуна ремонт жасайт да 5 миллионун бөлүп алышат. Анан ошол жасалган мектептин ремонту каяктагы ремонт, капитальный ремонт. Мына мен муну билемин. Жолдорду салып атат. Мына Бишкектин ичинде эле жолдорду. Аны деле ошол тендерди бирөө утат. Анан жолду салат. А жолду кабыл алган баягы эле өзү ошол чоңдор. Анан акчаны ошол жерден жеп атат. Мына биздин система өлгөн. Кичинекей эле жерден болсо бүт ушундагы жей берет. Бардык жерден жей берет. Ошол мектепке бөлүнгөн акчага кандай краска алыш керек, кандай мык алыш керек, кандай тактай алыш керек. Ошонун баары жазылуу болот да. Аны эч ким контролдогон жок да. Ал 100 сомдук красканын ордуна 10 сомдук краска менен барып красить этип атат. Асфальттын калыңдыгын, асфальттын дагы жанагы бир составтарын аны да текшерген эч ким жок да. Ошон үчүн алар каалагандай уруп коюп атат. Бир жылдан кийин жолубуздан эчтеке жок болуп атпайбы? Ошол достор, иши кылып өлкөбүздү оңдош үчүн эң биринчи мен дагы айтам, бөлүнгөндү токтотолу. Бири-бирибизге кыргыздар аз элебиз да, аз элебиз. Мен жашаган штатта 8 миллион калк жашайт экен. Мен жашаган шаарда 5 миллион калк жашайт экен. Бизди чогултуп келсе ошол бир эле шаарга батат экенбиз да. Бир эле шаарга батат экенбиз. Бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, бирибизге бирибиз душман болбой, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпай жашасак болот да. Бир жыл Акаевка ушинтип анекдот болуп жүргөн Кытайдын ошо кездеги жанагы лидери. Сиздики жакшы экен да Аскар Акаевич, ар бир кыргыздын атынан жөнүнөн билет экенсиз дегендейчи. Биз ошондой эле калкпыз да. Бири-бирибизди сураша келсек куда сөөк, же болбосо урук тууган болуп чыгып атпайбызбы? Бирөөнө бирөө кыйшык жерин тапкандан ал адамдын акылдуулугу билинбейт. Сен кетип бараткан бирөөнү бака баягы өзүнүн балчагын билбей жылаанды ирисиң дейт. Сен өзүңдү акылдуу сезсең, анда ошондой акылыңды жаштарга отургузуп алып, балдарыңа айтып, ошол акылыңды бергин. Анан диванга жатып алып, анан аңдып отуруп, могул жерде моундай деп койду. Мына таптым деп анан ошону алып чыгып, анан ага акылдуусуңбайчы. Ошол достор, могул жерде эми көптөгөн пикирлер, суроолор болуп атат. Ички миграцияны могул жерде жакшы суроо, ички миграция деген сыяктуу. Мына карагылачы, бул эң жакшы нерсе. Ички миграция анан ички туризм. Биз ушуну өнүктүрө албайбыз да. Биздин ички туризм деген аябай сонун болмок. Мисалы, түндүктөгүлөр түштүккө барса, түндүк жак күндүз суугу, мына мен түндүк жактан болом. Түштүккө бар, Ошко бар, Жалал Абадка бар. Ал жердин өзүнчө маданияты бар. Ал жердин өзүнчө диалектиси бар. Өзүнчө жерлери бар, мындай кооз, башкача. Биздин түндүккө окшобогон жерлери бар. Мына ошол жерди көр. Ошол жерде өскөн өсүмдүктөрдү көр. Ошол жерде кандайынан эл жашайт, аны көр. Эс алып, тарыхый эстеликтер бар. Апшырсай деген бар, Сулайман тоо деген бар, Айгүл тоо деген бар. Толуп атат, толтура нерсе бар. Күрүч кандай өсөт, бул кандай өсөт, тиги кандай өсөт. Ошонун баары ички туризм да. Мына ошону түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүккө бар, ат башы нарынга бар, Аксай деген жерди көр. Кытайга сатылып кеткен жерди көр, бер жакка туруп алып. Кандай жер экенин. Ат минип, топоз менен жарышып, сары майдан жеп кел. Же болбосо көлгө барып түшүп кел, сүзгөндү үйрөн. Мына мен ушуга чейин сүзгөндү билбейм. То есть ички туризмди, ички миграцияны муну аябагандай жакшы нерсе. Эгерде биз түндүк түштүк дебей, ички миграцияны жакшы өркүндөтсөк, сен кыргызсыңбы? Кыргызстандын кайсыл булуң бурчуна барып жашасаң дагы жашай беришиң керек. Сен мендешпей, бөлүнүшпөй. Биз ошондо жуурулушуп тууган болобуз, жакын болобуз. Ошондо бири-бирибизди колдоп калабыз. Бул аябагандай жакшы идея. Эми балким мен деле адаммын да, мен деле баягы айтып аткан баары эле туура эмес. Балким бирөөңө жагат, бирөөңө жакпайт. Бирок бул менин жеке оюм. Менин жеке оюм. Ошон үчүн өзүңөрдүн оюңар болсо, силер да чыккыла, ушинтип сүйлөп айткыла. Жакшы сөз айтканга аракет кылалы. Жакшы сөз айталы бири-бирибизге. Анан
кылыч анча мынча партия түштө жүрүп азаматтар бириктиребиз деген ой бар. Эми Шаршемби айке, мындайда азыр ушул тапта мен дагы айтам, мындай партия ушундай жөнүндөчү мындай сүйлөгүм келбейт да. Бизде азыр ал маселе орчундуу маселе эмес. Бизде азыр эң башкысы ушул пандемиядан, ушул апаттан аман эсен чыгып кетиш. Эң башкысы ушул. Бири-бирибизди сүйрөп, баягы аксак тексебиз артта калса ошолорду жетелеп, жардам берип, колубузду сунуп, анан ушундан чыгып кетиш. Анан качан бир жакшы жашоо келип, ошонун өзүнүн убагы келгенде ошондо аракет кылыш керек да. Анан мына ушул тапта пайдаланып, анан баланча партия мынча мүшөк ун таратты, анан тигинче пакет минтти, анан келгиле кол чаап коелу, анан антип коелу, мынтип коелу көрүп атам. Эми уят да. Бул просто уят да. Бийлик эмне кыларын билбей калды дейт. Конечно, билбей калат. Анткени башта деле билген эмес да. Макул, рахмат. Туура айтат могу жерде көп сүйлөп. Эч кимге чакпа. Рахмат. Негизи мен да ошону байкап калдым. Эми кээде баягы эмоцияга алдырып ийгенде убакытты карабай сүйлөп кеткенсиң да. Ошол достор, анда баарыңарга жакшылык каалаймын. Алыста жүргөндөр өзүңөргө сак болгула. Кыргыздар гана бири-бирибизди колдой алабыз. Колубуздан келишинче ошол бири-бирибизге жардам бергенге, кол сунганга аянбайлы. Бар болуңуздар. Ошол кайсы жерде болсоңор дагы аман эсен болгула. Кыргыз экенибизди унутпайлы. Дайыма биримдиктүү, бирдиктүү бололу. Эң башкысы ушул ынтымакта бололу. Бар болуңуздар, барыңыздар.